Erkekler уккула. Акыйкатта эркек оңолгондо гана үй бүлөсү оңолот. Унутпагыла, субханалла. Акыйкатта эркек оңолгондо гана болот. Эркек болгондо гана, субханалла, үй бүлөсү оңолот. Валлахи, Алла мен касам ичип айтамын, субханалла. Эркектин оңолушу, бул акыйкат нерсе. Ошон үчүн аалымдардын бирөөсү айтат, качан дейт, аялдын бузулганын көрсөңөр дейт, эркектин бузулганын билгиле деген. Качан эркек оңоло турган болсо, көлөкө туура жакта өсө кетет. Ушундай нерсе, эмнени айткыңар келип атат дагы? Аллаху акбар. Жаман көрбөгүлө бизди. Айтышыбыз керек болот. Ушул жерге 15 эле күнгө келесиңер болгон, 15 эле күнгө келесиңер, субханалла. Эмнеге үмүт кылып келдиңер? Эмнени үмүт кылып келдиңер? Айткылачы мага бул жергечи. Эмнеге силер $1700 төлөп, эмнени үмүт кылып келдиңер бул жерде? Намаздан уктап койсоң, эртең менен субханалла саарлыкта ооз тамак ичпесең, бирөөнү ооз ачтырбайын болсоң, же тооба кылбасаң, же шүгүр айтпасаң, же чечим чыгарып субханалла өмүр жеткенче ушу жолумду чечпейм деген ниетиң болбосо, эмнеге келдиңер мисалсачы? Эмнени үмүт кылып келдиңер? О Кудай кечире көр, о Кудай кечир мени, туура эмес жашаптырмын дегилечи ай. Эмне үчүн туура эмес жашаптырмын деп айтпай атасыңар? Эмне үчүн мен туура эмес жашаптырмын ушул жерде? Мен ушунча взятканы алыптырмын, ушунча адамдарды кордоптурмун, ушундай бир туура эмес жашапчы, ушунча жыл намаз окубаптырмын, ушунча жыл орозо тутпаптырмын, ушунча жыл ушу сени Алла ушактаптыр, ушунча Алла сага тоң моюндук кылыптыр. Эмне үчүн кейбей атасыңар? Эмнеге кейбей атасыңар? О жерде отурасыңар, канча аялдар күйөөңөргө итаат кылбайт экенин көрүп атамыз, чечи. Субханалла, күйөөсүнүн аркасында, аял киши күйөөсүнүн аркасында бир кадам артта басыш керек, субханалла. Же болбосо аялдын кармап алыш керек, эркек мону колдон кармаш керек. Бирок кетип баратканда башымы оорутпа деп атканда аялдар коюп атам. Башымы оорутпа, мен билем. Бул жерден сыйлап кеткиле. Бул жер айланайын чалым. Субханалла, сен жаман болсоң да ушунча жыл мага чал болдуң. Ушунча жыл бол эр болдуң, субханалла. Ушунча жыл болду, ушунча эр болдуң, машалла. Рахмат сага. Мага түтүп койгонуңа рахмат деп койгула. Силер жырга сонун аялдарсыңар баарыңар. Идеальный аялсыңар. Жок, мүмкүн эмес андай. Эми кечирип койгула, мен урушкум келип атат, азыр атайын урушайын деп келбей. Мен жөн эле жүрбөйм, ар басам, бери басам, карайм, кимге айланандар, кел өзгөрүп кетели Кыргызстанга. Өзгөрүп башкача болуп кетели. Один единственный болуп кетели, машалла. Силер башка бирөөнү карабагыла. Башка бир адамдарды карабагыла силер, субханалла. Тигидилер тигиндип жүрбөй, жок, ал жүрө берсин ал. Сен башкача бол, машалла. Сен Алла менен мамилең туура, сен пайгамбар менен мамилең туура, сен Куран менен туурала, машалла.